Кадамжайдагы суноз ушинтип айылдарга да келип жетти. Азыр мен сиздерге Орозбеков айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылындагы суноз иштери тууралуу видео көрсөтөм. Андыктан биздин каналды аягына чейин көрүңүздөр. Мына так ушул айылда, ушул көчөдө суноз иштери токаттуу болду, бирок элдерде каршылык жок. Абдан сонун иш болду дешип атат. Бул жер суноздон кийин сөзсүз түрдө асфальт болот деп акимдин айткан жери бар. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Кандай эмесе кеттик, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Достор, бул жер Орозбеков айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында. Мына ушул жерден баштап, так ушул жерде мына көрүп атасыздар, суноз иштери башталган. Азыр мен сиздерге ушул жолдун аягына чейин толук тартып кайсыл жер кандай бузулганын көрсөтүшкө аракет кыламын. Андыктан биздин каналды аягына чейин көрүңүздөр. Мекендеш медиа YouTube каналы мындан ары Кадамжай районундагы ушундай жакшы жаңылыктарды, андан сырткары жарнамаларды кабыл алууга даяр. Экран астындагы номерге байланышып, өзүңүздөрдүн жарнамаңыздарды биздин канал аркылуу жарыяласаңыздар болот. Мына туугандар, азыр бул жерде уже сунозтор болуп, бул жака шагал төгүп уже жолго даярдыктар, рассыпкалар, жолго даярдыктар башталыптыр. Ошого техникалар кирип иштеп жаткан учур экен. Мына көрүп атасыздар, бул жер эски орд экен. Арыктан где-то 2,5 метр, үйгө чейин 2,5 метр алыныптыр. Бул жерде теректер бар экен, арыктар бар экен. Ошолорду бузуп ичкериге жылдырыптыр. Бул жакта деле ошондой. Жолдун эндиги болжолдуу түрдө 10 метр тегерегинде чыгат. Бул жайхананын заборунан бул үйгө чейин где-то 10 метр тегерегинде эни. Бул жак асфальт болот деп атат. Буюрса асфальт болуп калса, Кызыл Булак Окна айылдарын бириктирген альтернативалуу жакшы жол болуп калат. Эл үчүн абдан жакшы шарт болуп калмак. Буюрса муну да асфальт басканда да көрсөтөбүз. Биздин каналды дайыма көрүп туруңуздар туугандар. Комментарийге сунуш ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бул жерде столбалар да ортого чыгып калыптыр. Бул жака дагы столбалар ичкериге жылат окшойт. Бул жердагы уже бул жактар кеңейиптир. Өкмөт тарабынан айтылган сөздөргө угушума караганда, жакында Орозбеков айыл өкмөтүнүн чоң жолундагы сунуш иштери башталат экен. Ал тууралуу мен сиздерге видео чыгарам. Азыр түшүндүрүү иштери жүрүп атат экен. Түшүндүрүү иштери, размерлери жолдун канча метр болуш керек, стандарттары дегендей. Ал жөнүндө дагы буйруса видео чыгарабыз. Биздин каналга катталыңыздар. Айрыкча кадамжайлыктар, Кызыл Кая, Кадамжай, Баткен. Буйруса ушул региондо жакшы иштешебиз. Сиздерде кандай жагымдуу жаңылыктар, ушуга окшогон жакшы жаңылыктар, эл үчүн пайдалуу болгон жакшы жаңылыктар болсо айтсаңыздар, барып чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Бул жер мектептин алды, Учкун айылындагы. Бул жерде дагы заборлор алыныптыр, жолдор кеңейтилиптир. Жакшы иштер болуп атыптыр. Ошума караганда элдин эч кандай каршылыгы жок, тескерисинче туура кабыл алып, позитивдүү көз караш менен колдошуп атыптыр. Мына бул жер дагы бузулуптур. Бул жерге кабель алып келип коюптур. Менимче бул жак үйгө чейин
кеңейтилет окшойт. Бул жердин аралыгы болжол менен 20 метрдей бар. Бул жер Учкун айылынын борбору, центри. Мына ушул жерге өзгөчө маани берилген окшойт. Бул жактарга чейин кеңейтилиптир. Бул жерде дагы дубалдар бар эле. Буздуруптур. Мына арыктын үстүндө кеңейтилип, чындыгында кеңири болуп калыптыр. Мына бул жер дагы бузулуптур. Гараж, магазинби ушундай окшойт. Бул жерде да дубал бар экен, 1 метрге кеңейтилиптир. Бул жагында дубал кетиптир. Мына мурда дубал бул жакта болчу экен. Азырда ичкериге жылыптыр. Мына үй дагы ичкериге жылыптыр. Жолдор кыскасы мурда 2 машина баткан жерде батып, батпаган жерде батпачу болсо, азыр бардык жерге батып калыптыр да мындан келди. Кеңири болуп, даже 3 катар машина дагы бата турган болуп калыптыр. Мына бул жер дагы, мына көрүп атасыздар, агылдар бузулуптур. Мына жол чындыгында кеңейип, 3 машина бата турган болуп калыптыр. Бул жак бузуп атат экен дагы. Бузуп, бул жакта агылдар бузулуптур. Бул жагда дагы бузулуптур. Мына чындыгында снос аябай күчтүү болуптур. Бул Орузбеков айыл өкмөтүндө биринчи жолу ушундай снос болуп атат, менин билишимче. Вообще бузуп таштаптыр бул жактарды. Өткөндө мурдараак кирип съемка кылганга мүмкүнчүлүк болбоду, себеби чоң техникалар иштеп, даже машина киргенге дагы мүмкүнчүлүк болбоду. Ошондуктан эми тартып жатамын. Биздин канал буюрса свежий ушундай жаңылыктарды көрсөтүп турушка аракет кылабыз. Бул жакта дагы бузуп атат экен, агылдарыны бузуп атат. Мына көрүп атасыздар. Канчалык бузулат билбедим, балким ушул менен токтойтур. Менимче негизинен ушуларды өздөрү бузган окшойт. Деп ишканасы бузду деп атат. Өкмөттүн техникалар иштеди дейт. Бул жерде дагы бузулуптур. Кыскасы Учкун айылы чындыгында жолдор кеңейип, аябай жакшы болуптур. Бул жактар дагы бузулуптур. Мына бул жакта уже дубалдарын кайрадан курушуп атат экен усталар. Бул жактар дагы бузуп, уже кайра тургузуп атат экен. Бирок үйлөргө тийбептир. Негизинен көбүнчө агылдар, заборлор, дубалдар ушулар бузулуптур. Бул жактагы бузуптур, бирок ичкериге киргизип, мынтип кайра дубал уруп, жакшынакай кылып тосуп коюптур. Бул жердин, бул айылдын эли чындыгында ынтымактуу, мурдатан билебиз. Уюшумдуу, бардык нерсени туура кабыл алат. Ынтымактуу. Андыктан ушул айылдагыларга ийгилик, иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай ынтымакта болуп жүрүшсө, элдин бардык иштери бүтөт. Мына бул жактар дагы бузулган. Бул жактагы бузулган, эки жагы тең бузулуптур бул жерде. Жолдор чындыгында кеңейип жакшына болуп калыптыр. Эми буюрса
асфальт басылып қалса, эл үчүн абдан сонун, учкун айыл үчүн эмес, Кызыл Баг Окун айыл үчүн дагы абдан сонун шарт болуп калат. Себеби айланып келүү жол менен кичине жол алысыраак болуп калат, а бул жак асфальт болуп калса, кыскартып эл үчүн жакшы ыңгайлуу жол болуп калмак. Мына көрүп атасыздар, бул жактар да бузулган. Снос иштери аябай күчтүү болуптур чындыгында. Бул жактар да бузулуптур. Бул жактар да бузулуптур. Кыскасы, полный эле бузулуптур. Кээ бир жерлерде эле тийбей калса, кеңирээк жерде. А так негизинен бузулуптур. Бирок мына бул жерге уже засыпкаларды төгүп, жолго даярдык иштери жүрүп баштаптыр. Мына көрүп атасыздар. Шагылдар төгүлүп, уже асфальтка даярдоо иштери, планировка иштери даярдалып баштаптыр. Мына ушундай туугандар. Бул жактар да бузулуптур. Чоң агылдар бузулуп таштаптыр. Өздөрү бузуптур. Бул жерде дагы кесип аралар менен өздөрү бузган окшойт. Уже асфальт иштери, даярдыктар уже көрүлө баштаптыр. Жакшы. Эми буюрса мамлекет ушинтип уже айылдарга дагы президент айткандай асфальт иштери ушинтип башталып атат. Эми буюрса Кыргызстан боюнча баардык жерлерге ушундай айыл иштерине тең асфальттоо болот деп ниет кылып турайлы. Ошол күндөргө жеткирсин Кудайым. Бул нерселер эми снос иштери кээ бирөөлөргө жакпашы мүмкүн. Негизинен көпчүлүк коомго пайдалуу болуш үчүн коом жактырып эле атат деп ойлоймун. Өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздер калтырып кетиңиздер. Сураныч сиздерден. Кандай болуптур ушул нерсе? Балким кереги жок беле? Балким туура эмес. Өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды, ой пикириңиздерди кандай кылса болот? Башкача варианттарды кылса болмок беле? Ошолор жөнүндө дагы өзүңүздөр комментарий, сунуш, ой пикир калтырып кетиңиздер. Видеого сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Сиздердин лайкыңыздар, комментарийиңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан биздин каналды активдүү колдоп кетүүгө чакырам. Мына бул жерде дагы чоңойтулуптур. Бул жерде дагы тар болчу. Азыр кеңейип сонун болуп калыптыр. Мына бул жактар бузулуптур, мына агылдар. Мына бул жактар бузулуптур. Снос иштери менимче уже айылдын аягы чыгып калган окшойт. Мына бул жак уже бетон куюп, заборлорун кайра оңдоп атат экен. Бул жактар деле бузуптур. Бул жактар деле бузулуптур.
Мына ушундай туугандар ошо айылдын аягына чейин толук тартышка аракет кылдык. Түшүп тартканга мүмкүнчүлүк болбоду. Чынын айтсак, жол тар экен. Жол кеңири, бирок таштарды ар кандай нерселер төгүп койгонго жолго тоскоол болбош үчүн аягына чейин тартпадык. Бул жерде Wedding Garden деген жаңы эс алуу багы, атайын фотосессиялар үчүн, жаш жубайлар үчүн ушул эме ачылган. Мына туугандар, колдон келишинче тартышка аракет кылдык. Өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди комментарийден күтөм. Биздин каналга активдүү катталып, ушундай жакшы жаңылыктар менен биринчилерден болуп, Кадамжай регионунда, Кызылкая регионунда, Баткен регионунда биринчилерден болуп көрүшкө катталып койсоңуздар, биринчилерден болуп көрөсүздөр. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.